Тоң районунун тургуну мугалим Венера Төлөгөнова окуучулар менен бирге түрдүү жасалгаларды даярдайт. Көз жоосун алган эмгектерин Ноорuz майрамын утурлап уюштурулган жарманкеге алып келди. Мынакей могу сумкаларды менин кыздарым жасашат, окуучу кыздарым жасашат. Кружогубуз бар, алтын ине сайма деген кружогубуз. Андан тышкары мынакей бисер, мунун баарын жасайбыз. Мына оолардын баарын кыздарым жасашат. Шырдактарды жасайбыз, кийизден чуру жасайбыз. Болгон нерсенин баарын кыздарыма үйрөтөм. Көп жылдан бери ошо мектепте эмгектенем, өзүмдүн билген оокаттарымдын баарын кыздарыма үйрөтөм. Анан ата бабабыздан келаткан кол өнөрчүлүгүнүн баарын жасап, аракеттенип үйрөтүп атам. Жарманкеге келгендер көп, андан кадам сайын чет элдиктерди жолуктурууга болот. The weather is okay, but the people look very beautiful, look very happy. Кыргызстанга 3-чү рет келишим. Бул жолу сапарым Ноорuz майрамына дал келгенине кубанып жатам. Жергиликтүү элдин улуттук баалуулуктарын көрүп абдан таң калдым. Улуттук оюндарга күбө болдум. Ушул жерден кооз жасалгаларды да көрүп, суктанып жатабыз. Менин бул сапарым эсте калат. Really excited at this event because Майрамдан абдан рахат алдым. Бүгүнкү иш-чаралар кыргыз эли маданий, руханий жактан өтө бай экенин көрсөтүп турат. Кыргызстанга болгон кызыгуум дагы жогорулады. Ак калпак кийип майрамга жакындан аралашайын дедим. And my very best wishes for a wonderful year to the Kyrgyz people. Иш-чарага дипломаттар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Это очень важно поддерживать местных производителей. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн маанилүү иш-чара болууда. Ошол эле учурда маданиятты колдоо десек да болот. Биздин уюмдун мүчөлөрү үчүн мындай самалыктар абдан кызыктуу. Бир эле жарманкеде көп нерсе менен таанышып атабыз. Маданияттын чексиз таасири бар эмеспи? Маданият аркылуу биз Кыргызстанда тынччылык, прогресс, бакубатчылыкту чакырып ушул жарманкени өткөрүп атабыз. Кол өнөрчүлүк аябай кийинки учурда жакшы өнүгүп атат. Окуу борборунда ушу кол өнөрчүлүккө да үйрөтө баштадык да. Жалаң гана тигүү эмес, кол өнөрчүлүккө да үйрөтүп, кийинки жаштар баягы мурунку жасаган иштерди дагы тараталы дегенбиз. Этно жарманкени мындан ары жыл сайын уюштуруу максат кылынууда. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.